Ар кандай оорулар үчүн окула турган сүрө аяттар. Биринчи Фатиха сүрөсү, экинчи Аятул Курси, үчүнчү Хваллахуллази, төртүнчү Джин сүрөсүнүн алгачкы 4 аяты, бешинчи Айтылуу 7 аят, Тобо сүрөсү 51 аят, Юнус сүрөсү 107 аят, Худ сүрөсү 56 аят, Анкабут сүрөсү 60 аят, Фатир сүрөсү 2 аят, Зумар сүрөсү 38 аят, Тоба сүрөсү 129 аят, 6 Ясин сүрөсү 7, Курайш сүрөсү 8, Ихлас сүрөсү 9, Фалах сүрөсү 10, Нас сүрөсү. Аллах Таала шипасы болбогон эч бир ооруну түшүргөн эмес. Болгону бул эки нерсенин гана дарысы жок. Ал өлүм жана карылык. Куттуу хадис. Ооруп жаткан адам эгерде ушул сүрөлөрдү окуса, анан дем салса, Аллах Таала ага сөзсүз жеңилдик берет.